Москва шаарынын тургундары Қазақстан границага чыгып келүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Эң негизгиси сиздин үйүңүздүн дарегинен алып кетебиз. Ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Эч кандай пересадкасы жок. Границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп, же базадан чыкпай жатса, жана кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, кабатырланбаңыз. Бизге чалыңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктон текшерип, анан жолго чыгабыз. Толук маалымат жана WhatsApp +7 925 017 16 16 +7 929 654 45 64. Путин атамекендик согуштагы СССР элдеринин эрдиги тууралуу айтты. Ул атамекендик согуштун каардуу кыйын 3 жылында СССРдин дээрлик бардык республикалары нацисттер менен бир муштумдай түйүлүп салгылашты. Бул туурасында Россиянын президенти Владимир Путин Кызыл Аянтта улуу жеңиштин 79 жылдыгына арналган аскердик парадтын алдында айтты. РФ лидери азаттуу алгачкы 3 жылда СССР өзүнүн күчүнө таянып, ал эми Вермахтын аскердик кубаттуулугу үчүн бүткүл Европа көмөктөшкөнүн белгилеген. Ал батыш Экинчи дүйнөлүк согуштун сабактарын көңүлдүн сыртында калтырууга аракет кылганы менен аны унутууга болбостугун эскертти. Батыш Экинчи дүйнөлүк согуштун сабактарын унутууну каалаганы менен биз жоокерлердин каны суудай төгүлүп, адамзаттын тагдыры Москва менен Ленинграддын алдында, Ржевде, Сталинградда, Курскийде, Харьковто, андан сырткары Мурманскийден Кавказга жана Крымга чейин жеткен салгылаштарда чечилгенин унутпайбыз, деди Россия лидери. Ал тарыхтагы бул ири согушта Россия союздаштардын жардамын, экинчи фронттун маанисин да эч качан төмөндөтпөстүгүн айтты. Муну менен катар белгилей кетсек, Россия союздаштардын жардамын, экинчи фронттун маанисин эч качан кийинки орунга коюп төмөндөткөн эмес. Антигитлерди коалициянын бардык жоокерлеринин, каршылык кылгандардын, партизандардын, милитаристтик Япониянын агрессиясына өзүнүн көз карандысыздыгы үчүн каршы турган Кутай элинин эрдеген каармандыгын баалайт деп кошумчалады Путин. Бүгүн улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 79 жылдыгы белгиленип жатат. Булак Спутник эжи. Путин Жапаровду жана Кыргызстан элин жеңиш күнү менен куттуктады. Россиянын лидери Владимир Путин мамлекет башы Садыр Жапаровду жана Кыргызстандын ардагерлерин улуу жеңиштин 79 жылдыгы менен куттуктады. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдиришти. РФ президенти Россия жана Кыргызстан элдери үчүн бул майрам көнөрбөс мааниге ээ экенин белгилеген. Сансыз курмандыктарды жана оор кыйынчылыктарды туудурган нацисттик баскынчыларды талкалаган аталарыбыздын жана чоң аталарыбыздын фронттун жоокерлери менен ооруктун эмгекчилеринин элесин түбөлүккө сактайбыз. Алар мураска калтырган бир туугандык, достук жана өз ара жардамдашуу салттары биздин өлкөлөр ортосундагы союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүк мамилелерди мындан ары да өнүктүрө берерине ишенем деп айтылат куттуктоодо. Ошондой эле Владимир Путин Кыргызстанда жашаган улуу атамекендик согуштун ардагерлерине ыраазычылык сөздөрүн айтып, бекемден соолук, бакубатчылык жана узак өмүр каалаган. Булак Спутник эжи. Жай айына аз калганда Москвада бороондуу кар жаады. Кечээ 8 майда Москва шаарында бороондуу кар жаады. Бул бир жуманын ичинде жааган экинчи кар. Синоптиктер бүгүн 9 майда дагы Москвада кар жаашы күтүлүп жатканын билдиришти. Борбордо жана облуста акыркы жолу 7 майда кар жааган. Москвада капыстан суук түшкөндүктөн жылуулук берилди. Булак Супер эжи. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара кызматтары биргелешкен билдирүү жасады. Кыргызстандын Баткен облусу жана Тажикстандын Сооди облусу боюнча чек ара өкүлчүлүктөрү 7 майда орун алган окуядан соң биргелешкен билдирүү жасады. Бул тууралуу чек ара кызматынан билдиришти. Маалымдалгандай, 7 майда Кыргызстандын Баткен облусу боюнча жана Тажикстандын Сооди облусу боюнча күч жана укук коргоо түзүмдөрүнүн өкүлдөрүнүн жана Кыргызстандын Баткен облусунун Лейлик районунун жана Тажикстандын Сооди облусунун Жабар Расул районунун жетекчилеринин жолугушуусу өттү. Жолугушуу учурунда тараптар төмөнкү маселелерди талкуулашты. Тараптардын жарандары жана чек ара кезмети ортосунда чыккан чыр-чатактын жалпы себептери, чек арага канатташ жашаган, мал жайып жүргөн тургундардын жүрүм-туруму, кыргыз-тажик мамлекеттик чек ара тилкесинде мүмкүн болуучу чек ара чыр-чатактарын болтурбоо маселелерин чечүү. Тараптар жумушчу жергиликтүү бийлик органдарынын деңгээлинде уюштурууну, багыттар боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү, эки мамлекеттин чек арага канатташ райондорунун калкы ортосунда жакшы коңшулук жана туугандык мамилени кармануу боюнча коюлган тапшырмаларды жүзөгө ашырууну макулдашышты деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, 7 майда кыргыз-тажик мамлекеттик чек ара тилкесинде ок атуучу курал пайдаланылган окуя орун алган.
Булак супер кежи. Дагестандык машыктыруучу утулуп калган окуучусун тепкиледи. Дагестандын күрөш боюнча машыктыруучусу жашы 7 окуучусун Оренбург облусунда өткөн мелдеште жеңилип калганы үчүн сабады. Мындай видео социалдык тармактарга тарады. Маалыматты Дагестандын дене тарбия жана спорт министри Сажид Сажидов тастыктады. Ал жогорудагы машыктыруучу мамлекеттик мекемелерде иштебей турганын белгиледи. Ал Карабудак-Кент районунун Карабудак-Кент айылынын Алаудин Атаев аттуу тургуну экени такталды. Мен аны машыктыруучу деп да айта албайм. Ал мамлекеттик спорт мекемелеринде иштебейт жана машыктыруучулук иш-аракеттерди жүргүзүүгө тиешелүү билими жок. Бул жеке машыктыруучу. Ал өзүн машыктыруучу катары сынап көрүүнү чечкен жана анын окуучуларын негизинен туугандарынын жана досторунун балдары болушкан. Буга чейин машыгуу жана мелдеш учурунда балдарга карата ушундай зомбулук аракеттерди жасаганын да билдим. Бул адам мындан ары балдар менен эч кандай спорт залда иштебейт деп ишендирип кетем деп жазды Сажидов социалдык тармактагы баракчасына. Булак супер кежи. Садыр Жапаров кыргызстандыктарды жеңиш күнү менен куттуктады. Президент Садыр Жапаров бүгүн 9 майда кыргызстандыктарды улуу ата мекендик согуштагы жеңиш күнү менен куттуктады. Мамлекет башчысынын куттуктоосу улуу ата мекендик согуштун ардактуу ардагерлери жана кымбаттуу оорук эмгекчилери. Урматтуу кыргызстандыктар, фашисттик баскынчыларга каршы улуу ата мекендик согуш бүткүл адамзаттын тагдырына таасир эткен тарыхый окуя. Мына ошондуктан 9 май улуу жеңиш күнүнүн мааниси оор. Айрыкча бир туугандай бир катарда туруп, душманга каармандык менен бетме-бет чыккан элдер үчүн бул дата өтө маанилүү. Адам чыдагыс кыйынчылыктар, ачарчылык коштогон азап тозоктор менен дээрлик 4 жылга созулган согуштан кийинки улуу жеңиштин келишине Кыргызстан да өзгөчө зор салым кошту. Фашисттик Германия Советтер Союзуна кол салып, согуш жарыялагандан кийин Кыргызстан бир тууган боордош элдердей эле 360 миңден ашуун уул кызын согушка аттандырган. Бул ошол кезде өлкөнүн ар бир 4-чү жашоочусу согушка кеткен деген сөз. Мындан сырткары 30 миңден ашык кыргызстандык өлкөдөн сырткары аскер өнөр жай ишканаларына жөнөтүлгөн. Согуштун оор жылдарында оорукта калгандардын баары кары дебей, жаш дебей, күнү-түнү тыным албай эмгектенип, жеңиштин камсыз болушуна эбегейсиз жардам беришкен. Бул жеңиш биз үчүн оңойго турган жок. 100 миңдеген жарандарыбыз майдан талаасынан кайтпай калды. Биз жер жүзүндөгү бакубат жашоо үчүн кан майданда курман болгон мекенештерибизди эч качан унутпайбыз. Улуу жеңишке жетүүдө кыргызстандыктардын салымы зор деп башыбызды бийик көтөрүп жүрөбүз. 150 миңден ашуун командирлер жана жоокерлер фашисттик баскынчылардын мизин кайтаргандыгы, баатырдыгы жана каармандыгы үчүн орден, медальдар менен сыйланганын, алардын арасында даңк орденинин толук кавалерлери болгонун, 70тен ашууна Советтер Союзунун баатыры наамы ыйгарылганын жыл сайын сыймыктануу менен белгилеп келебиз. Үйдө калган жубайына, уул кыздарына, күтүүдөн саргайган ата-энелерине кайтпай калган жоокерлерге, ата журттун жанынан арты көргөн жана мекен деп жанын берген бардык маркумдарга башыбызды ийип таазим кылабыз. Ал эми согуш жылдарында ооруктагы элибиздин түйшүктүү эмгеги майтарылгыс эриктен, кажабас кайраттын эң жогорку үлгүсү болуп кала берет. Урматтуу мекендештер, мезгил закында учуп, жылдан жылга ушул кан күйгөн согушка катышкандардын, оорук эмгекчилеринин саны азаюуда. Карысы бардын ырысы бар деп экеринен айтылбаса керек. Согуш ардагерлери менен оорук эмгекчилери, оозунда нускалуу кеби бар аксакалдуу карыяларыбыз эле эмес, катаал мезгилде далай татаал учурларды башынан кечирип, бир эле Кыргызстанга эмес, бүткүл Совет элине тынчтык тартуулаган биздин сыймыгыбыз. Эрдиги менен каармандыгы кылымдан кылымга, муундан муундарга үлгү катары айтыла берчү жалпы согуш ардагерлерин, оорук эмгекчилерин сыйлап алууга күчүбүз да, кудуретибиз да, эркибиз да жетет. Жергебизде тынчтыктын ыры жаңырып, молчулук, токчулук болуп, элибизде ынтымак ыры болуп, асманыңыз ар дайым ачык болсун. Улуу жеңиш күнү кут болсун. Майрамыңыздар менен. Булак супер кежи.